Жақын адамыңыз телевизор көріп отырады. Анан эле iPhone'дун акыркы моделинин рекламасы болуп калды дейли. Сиз дароо эле ошол телефонду алып берем дей салдыңыз. Чөнтөктө ага жетер тыйыныңыз жок, балким каалооңуз деле жок. Ошентсе да убаданы берип салдыңыз. Бирок бир ай өттү, жыл айланды, аткарбадыңыз. Жакыныңыз бул үчүн сизди алдамчы же жалганчы деп ойлоп калды. Эми ушул эле сценарийди саясатка салып көрөлү. Албетте куру убадачыл саясатчынын деле алдамчы, жалганчы десек болот. Бирок илимде же публицистикада андайларды популист дешет. Бул популизм деген мааниден келип чыккан. Ал эми популизмдин түбү латин тилинин populus, тагыраагы эл деген сөзүнө барып такалат. Жалпак тилге салганда эл арасында популярдуу маселелерди көтөрүп чыгып, аны жеңил эле чече салам деп, жан талашып элдин колдоосуна ээ болуу аракети популизм. Мындай көрүнүш дүйнөдө да толтура, бизде да аз эмес. Өзгөчө шайлоодун астына популисттер жайнап кетет. Мисалы, 2015 жылы балдарга сексуалдык зордук көрсөткөндөр катуу талкууга алынып, педофилдер менен күрөшүү чакырыктары күч болуп жаткан. Ошондо Өнүгүү Прогресс партиясы педофилдерге өлүм жазасын киргизебиз деген убада беришкен. Бирок ушу педофилдерге өзгөчө өлүм жазасын киргизиш керек деп мен айтат элем. Бирок муну кантип ишке ашырмак? Биринчиден Кыргызстан өлүм жазасынан эбак баш тарткан. Экинчиден сатылма соттор ак жеринен бирөөнү педофил атап өлтүрүп салбайт деп ким гарантия берет? Иши кылса өнүгүүчүлөрдүн убадасы убада бойдон калды. Болгону сексуалдык ыдык көргөн балдарга карата элдин боор толгоосунан упай топтоо аракети болгону белгилүү. 2016 жылы Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо Кыргызстан партиясы жол кирени акысыз кылабыз деп чыккан. Көпчүлүк бул убаданы фантастика деп шылыңдашкан. Андан бери 5 жыл өттү. Досум, жол кире канча болуп калды? 10 же 15 сомбу? Ошентип саясатчылар элдин сезимине ойноп, шайлоо агитациясын шоу аукционго айлантып ийген учурлар да бар. Пенсияны 10 миң кылабыз дейт. Алар 10 миң кылса мен 11 миң кылып берем атаган туугандар. Биз айлыкты 20 кылабыз дейт. Алар 25 миң кылса мен 26 миң кылып берем. Мага ишенгилер атаган туугандар. Ишенгилер. Бирок ишке ашкан жок да. Себеби андай убадаларда эч кандай конкретика жок. Айлыктарды көтөрүү үчүн каржы булактары барбы? Же ал үчүн башка чыгымдар кыскартылабы? Убада канча убакта аткарылат деген тактама суроолор берилип калчу болсо, куру убаданын ээси жооп бере албайт. Шултоо издеп, калпайтып же суроодон качат. Айрымдар болсо узактан берки убадалары ишке ашпас, куру кыял экенин өздөрү ашкерелеп салышат. Ага акыркы мисалдардын бири Садыр Жапаров. Кумтөрдү улутташтырабыз деп айтып, элдин ишенимине кирген. Бийлик колуна тийгенден кийин такыр башкача сүйлөп калды. Андан бери 8 жылдан бери казып, эми калбай деле калды. Аны алыштын кажети жок деп берген. Популисттик билдирүүлөр көп учурда атайын жалындуу да, кулакка жагымдуу да айтылат. Ошондуктан элге тез тарайт. Популизмдин бир белгиси ушул. Биз бийликке келсек эле баарын чечип салабыз деген убада көп жаңырат. Мати короткую. Аларды угуп отурсаң, аз күндө айлыгың көтөрүлүп, жолдор бүтөлүп, нан менен эттин баасы дароо түшчүдөй сезилет. Ушунчалык жалындуу жана ишенимдүү айтылгандыктан угуп отургандар убаданы жарымы дароо аткарылып калгандай кабыл алышат. Воображение. Экинчи белгиси. Сен тек гана добуш бер, калганын биз эле чечип салабыз деген маани жеткирилет. Мындай учурда көйгөйлүү маселени чечүүгө арналган конкреттүү так программалар угулбайт. Анткени биринчиден алар кызыксыз болушу мүмкүн. Статистика, прогноз, тоскоолдук дегени бар. Экинчиден конкреттүү ишти жүзүүгө ашыруу үчүн каржы керек. Аны табуу үчүн эмгек жана убакыт керек. Ал үчүн шайлоочу дагы иштеши шарт. Мындайга көпчүлүк көнөбү? Ошондуктан популисттер шайлоодо жеңип, ал эми реалдуу иштей турган чиновниктер жакшы программаларын кармаган бойдон калып калышат. Быйыл Кыргызстанда негизги шайлоолор өтөт. Саясатчылар кайрадан популисттик сыйрытманы камдап, ширин убадалар менен чыга келишет. Бирок бул ирет биз аларды кыя кетирбей, аткарылбас убадалардын ээсин аныктап турабыз. Эл унса да популист жана калпычы саясатчылар үчүн бизден конкретный спрос болот. Сиз да жөн отурбаңыз. Саясатчылардын фантастикалык убадаларын эске салып комментарийге жазыңыз. Анан албетте каналга жазылып, бул видеону кол жеткен жерге бөлүшкөндү унутпаңыз. Оңолуу үчүн чогуу аракет көрөлү.